Сүйүшкөн жубайлар бара турган 3 мамлекет. Биринчиден Умра, Сауд Арабия. Бул жерге барган учуруңузда Умра кыласыз. Ал жердеги берекелүү шаар, Мадина шаары, Мекке шаары. Бул жерге барган жубайлар бири-бирин сүйбөгөн абалда болсо дагы, кып-кызыл ажырашабыз деп турган эки жубайда барып койсоңуз дагы ал жерде бири-бириге мээрим махабат ашып, айтор ал жер сүйүүнүн шаары. Чындап бири-бирин жакшы көрүп калат. Магнит сыяктуу бири-биринен жабышып калат, ажыраша албай калат. Ошол Умрага барганда кетип атканда ажырашабыз деп атат, а келгенде болду биз өмүр бою акыретте дагы ажырашпайбыз деп ошентип келишет да. Демек, ажырашам дегендер дагы ошол этапта тургандар да Умра кылып келсеңер, силер жарашып кетесиңер. Көп учурда ошол жаш жубайлар башка жерлерге барышат. Эң биринчи кезекте Умрага аракетин кылыш керек. Умрага барсаңыздар, мындан өткөн нерсе жок. Анан үйлөнүп жаткандарга путевка берип белек бергендер, силер Умра берсеңер, мындан өткөн белек жок да. Бардык тойдогу белектер унутулат, бирок силер берген Умра белегиңер эч качан унутулбайт. Ошондуктан Умра. Экинчиден, Истанбул, Туркия. Каппадокияны кошуп алсаңар, андан дагы жакшы болот. Бул шаарга барганда тарых дагы, азыркы өнүккөн технологиясы дагы, табият дагы, деңиз дагы бардыгы камтылган шаар бул Истанбул болгондуктан кадимкидей сыйкырлап силерди тартып алат. Анан улуу сахабалардын мүрзөлөрүнө баргыла ал учурда. Анан ал жерде Топкапы музейи бар, пайгамбарыбыздын кээ бир маселелери, сакалы болсун, ошол нерселер бар. Айтор ыйык шаар да негедир. Ал жерде тарых бар. Ошондуктан да дүйнөдө 4-нчү орунда турат туризм боюнча. Туркия, Истанбулга баргыла. Ал эми үчүнчүсү, мен айтып жаткан шаарларга көп дагы акча кетпейт, чөнтөккө дагы экономдуу, анан барсаңар чындап пайда алып келе турган шаарлар да. Ал эми үчүнчүсү Бухара, Өзбекстан, Самарканд, Бухара. Бул Өзбекстандын эки жеридеги Самарканд, Бухарага барсаңар, бул жердеги күмбөздөр, ал жердеги тарых, кадимкидей силерди баягы Лейли Мажнун кылып ичине алып кирип кеткенин өзүңөр да түшүнбөй каласыңар. Ошондуктан ушул 3 жерге барганын аракетин кылгыла. Бактылуу болгула.